Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар, кадырлуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен Кызыл Байрактагы сатыла турган 10 сотук жер тилкесин тартканды кетип атам. Бир аз маалымат берип коеюн дедим сиздерге. Бул жакта эгерде кимиңиздер реклама боюнча кайрылам десеңиздер, бул жака мен өзүмдүн номерими жана ошондой эле Instagram аккаунтумду белгилеп коем. Эгерде кимиңиздер жер сатам, квартира сатам, жер үйүмдү сатам, машинамды сатам, мага реклама керек дей турган болсоңуздар, бул жака өзүмдүн номерими жана ошондой эле Instagram аккаунтумду белгилеп коем. Реклама боюнча ошол жака номериме чала бергиле же Instagram аккаунтума жаза бергиле. Смело барып, реклама кылып, сүйлөп, тартып, YouTube'га жана ошондой эле Instagramга чыгарып берем. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар, сатыла турган 10 сотук жер тилкесин азыр сиздерге тартып көргөзүп берем. Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кызыл Байрак айылындагы сатыла турган 10 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Объездной жолунда турам. Ушул эле Объездной жол менен бул тарапка карап кете турган болсом, торговый центр Мегаполис жана ошондой эле Обл ГАИ тарапка барам. Кечиресиздер, Горгаи тарапка барам. Ал эми ушул эле Объездной жол менен мен бул жака карап кете турган болсом, өзүңүздөр көрүп атасыздар, Западный тарапка барам. Ал эми сатыла турган 10 сотук жер тилкеси мына ушул тарапта жайгашкан. Бул жерде азыр биринчи Ишкаван айылы кирсеңиздер, андан кийинки айыл Кызыл Байрак айылы. Сатыла турган 10 сотук жер тилкеси Кызыл Байрак айылында жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 3 километр киресиздер. Ана жүрүңүздөр, эми ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака карап келип атасыздарбы? Андыктан сиздер Ишкаван айылынан бул жака өткөнүңүздөрдө жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуудан бул жака карап келе бересиздер. Келгениңиздерде бул жакта Кызыл Байрак айылынын центри бар. Жолдун оң тарабында мектеби бар. Ошол мектептен өтүп, ушул асфальт жол менен бул жака карап келип атканыңыздарда, сол тараптан эсептесеңиздер, мына ушул көчөдө сатыла турган 10 сотук жер тилкеси жайгашкан. Бул көчөнүн номери 4 номер. Андыктан ушул 4 номердеги көчөгө кирип, ичкериге түз 400 метр чыга бересиздер. Сатыла турган 10 сотук жер тилкеси мына ушул тарапта. Кана жүрүңүздөр, эми ошол жакта сиздерге сатыла турган 10 сотук жер тилкесин көргөзүп беребиз. Жүрүңүздөр. Мына ардактуу замандаштар, мен жана көрсөткөн көчө менен бул жака келдиңиздерби? Эми ушул эле жол менен сиздер оң тарапка, ушул тарапка карап чыгасыздар. Чыкканыңыздарда эле мына ушул тарапта 10 сотук жер тилкеси сатылат экен. Азыр ушул 10 сотук жер тилкесин сиздерге бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, баяндап, баасын сурап берем. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Эсолук иштер жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуз бул жерде? Ооба. Жакшы. Эми бул жердин кандай условиялары бар? Эмне бар, эмне жок? Суу бар, свет бар. Жакшы. Мектеп садик проблемасы кандай болуп калат? Мектеп садик проблемасы жок, жакын эле 500 метр аралыкта. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Азыркы учурда биз Кызыл Байрак айылынын аяк тарабында турабыз. Мектеп садикке барыш үчүн 500 метр бассаңыздар, мектеп садикке барат экенсиздер. Маршруттук каттамдар тез каттап турат бул жакта. Адамдын населениясы дагы, кечиресиздер, население дагы көп, адамдар көп жашайт. Азыркы учурда биз Кызыл Байрак айылынын аяк тарабында турабыз. Бул жакта көрүп атасыздар, адамдар көчүп келишкен, секин-секинден уже адамдар көбөйүп атат бул жакта дагы. Дагы бир маалымат айта кетейин. Бул жерде азыркы учурда 10 сотук жер тилкеси сатылат. Эгер сиздер жок, мага 5 эле сотук жер тилкеси керек десеңиздер, 5 сотуктан бөлүп дагы сата берет экен бул жердин ээси. Андыктан ушул маалыматка дагы жакшылап назар салыңыздар. Кааласаңыздар 10 сотук аласыздар, кааласаңыздар 5 сотуктан бөлүп аласыздар. Ана эмесе сиздерге чек арасын тактап көргөзүп коелу. Бул жерде бир аз дөңсө турат, көрүп атасыздар. Ушул дөңсөнүн өйдө тарабы сиздерге тиешелүү жер болот. Ал эми ушул дөңсөнүн ылдый тарабы болсо, бул уже башка бирөөнүн жери экен. Андыктан эми өзүңүздөр дагы ушул жер жакты, мага жер алам, мага жер керек деп келсеңиздер, бул жактан сиздерге чек араларын жакшылап тактап, көргөзүп, документтерин көргөзүп, жакшылап түшүндүрүп берет. Дагы бир жолу көргөзүп коелу. Мына ушул дөңсөнүн өйдө тарабы, Кудай буйруса, сиздин жериңиз болуп калат. Бул жерде 10 сотук жер тилкеси жайгашкан. 5 сотуктан ушундай кылып 5 сотуктан бөлүп алсаңыздар дагы болот.
Анан дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жер өтө природный сонун жерде жайгашкан. Карасаңыздар, өтө сонун, тоонун түбүндө. Кызыл Байрак айылынын центрине 400-500 метр бассаңыздар барасыздар. Эми баасын айтың ака. Баасын эми 10 сотикти $24.000 деп атабыз. 10 сотук жер $24.000, а? Ооба. Эгер 5 сотук алам десечи? $12.000 5 сотук. Жакшы. Кеми болобу анан? Кеми болот. Жакшылап жүрүп бересиздер, а? Ооба. Обмен жолдору барбы? Жок, только наличка. Жакшы. Документ кимдин атында? Документ өзүм атымда. Өзүңүз өткөрүп бересиз, а? Ооба, өзүм өткөзүп берем. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Баасын сурап бердим, маалымат алып бердим. Дагы бир сөз айта кетейин, бул жакта үйлүн эсинин баласы бир аз ооруп атат экен. Ошол себептен срочно акча керек экен. Ошол себептен сатып атат экен. Өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, 5 сотук жер тилкеси $12.000 дейт. Арзан. Андыктан жардам катары дагы өзүңүздөр алып койсоңуздар дагы болот. Өтө срочно акча керек экен операцияга. Ошол себептен сатып атат экен. Эми $12.000 деп 5 сотук жер тилкесин айтып кое берет. Бүт бардыгыбыз эле билебиз. Өтө жакшы жүрүп берет. Кеми болот. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Мен бул жака кечиресиздер. Мен бул жака ушул жердин эсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жак өзүңүздөрдөн. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткен болсун. Баарыңыздар оорубаңыздар, жакшы күлүп жүрүңүздөр. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.